Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Азаттыктын оосунда эксперттер талдайт көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков күзүндө өтчү парламенттик шайлоо өз мөөнөтүндө уюштурулаарын билдирди. Ал буга чейин пандемияга байланыштуу шайлоону кечирээк уюштурууну демилгелеген күчтөрдү популизмге алдырып жатат деп сындап чыкты. Дал ушундай шартта шайлоону кандай өткөрүү керек? Өлкө оор кырдаалга кептелген учурда бийлик, саясий оюнчалар эмнеге көңүл бурушу керек? Дал ушул суроолордун тегерегинде биз бүгүн эксперттер талкуусун өткөргөнү жатабыз. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов, Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев, жарандык активист Динара Ушрахунова жана дагы жарандык активист эксперт Руслан Ахматбек катышмакчы. Мындан сырткары биз менен байланышка кийинчерээк Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абжапар Бегматов дагы катышаарын убада берген. Эгерде техникалык мүмкүнчүлүк жол берсе, Абжапар Бегматов мырза менен дагы түз байланышка чыгабыз. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, мен эскерте кетейин, бул талкуубуз пандемияга байланыштуу үй шартында жазылып жатат. Ошондуктан кайсы бир техникалык мүчүлүштөр кете турган болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мына президенттин акыркы шайлоо конституцияга көрсөтүлгөн мөөнөттө өтөт деген позициясын сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Мен алгачкы суроону Жанар мырза сизден баштагым келип атат. Себеби дегенде сиз буга чейин ушу шайлоону азыркы пандемиялык шартта кийинчерээк өткөрүү керек деген позицияда элеңиз. Президент ошол шайлоону убагында өткөрөбүз деп айрым партияларды сындап өттү. Ошону менен катар эле эл кыйналып атканда ушундай шартта бүт республика боюнча добуштарды сатып алууга аракет жасап аткан партиялардын дагы аттарын атап койсо абдан жакшы болмок. Буга чейин шаардык кеңеш шайлоого биз катышканбыз. Мына ошол убакта азыркындай оор кырдаал эмес учурунда шайлоону жылдырышкан. Алдын алабыз, карантин башка деп. Ошол убакта мындай ооруканага түшкөн бир да адам жок болчу. Шаардык кеңештин шайлоолорунда. Кырдаал тынч убакта ушундай пандемиянын алдын алабыз башка деп туруп шайлоонун мөөнөтүн бир топ убакытка мындай жылдырган. Эми биз түшүнөбүз, ал убакта мындай бийликтин көп партиялары мындай жакшыраак даяр эмес болчу. Азыр эми ушундай кырдаал болуп атканда биз саясий күч катары бул өзүбүздүн сунушубузду айттык. Бул биз 1 жылга же 2 жылга эмес, болгону 1-2 айга кырдаал тынчыганча балким ушул жылдырып турууну мыйзамдуу жолун сунуштадык. Буга мыйзам жол берет. Мына баш мыйзамда, конституциялык мыйзамда өзгөчө абал киргизүү боюнча ошол жерде жазылып турат. Өзгөчө абал киргенде шайлоо өтпөйт деп. Бирок өзгөчө абал киргенде сөзсүз эле коменданттык саат кылып жанагындай мындай бир аскерлерди, блокпостторду коюш керек деген жери жок ал жерде. Мыйзамды мен дыкат карап чыктым. Ошондой сунушту бердик. Эгерде президент кабыл албай жок десе, албетте президенттин мындай өзүнүн укугу. Эми сиздер шайлоо кампаниясына толук катышып, өзүңүздөрдүн партия аркылуу шайлоого катышууга мындай марага катышасыздар. Албетте. Алтынбек мырза, мына сиз буга чейин тескерисинче шайлоо өз мөөнөтүндө өтүш керек. Конституция көрсөткөн мөөнөттө бардык талаптар аткарылыш керек деген позицияда болуп келгенсиз. Президенттин бул аракети демек мыйзамдуулуктан чыкпайм деген мындай бир ишаратты бердиби сиздин көз карашыңызда? Рахмат. Президент өзүнүн укугун туура пайдаланды. Себеп дегенде аны бекитпегенге президентте андай укук жок. Себеп дегенде бул баш мыйзамда бекитилген өзүнүн сроктору менен. Ал өзүнүн жолу менен кетип атат. Ал эми бүгүнкү абал шайлоого туура эмес боло турган абалда шайлоо бүгүнкү күндө болбойт дегенге мен макулмун. Себеп дегенде пандемия бүгүн оор күндө турабыз ушул периоддо. Бирок убакыт бар. Шайлоонун агитационный периодко башталганга дагы 40 күн убакыт бар. Менин оюмча бир 40 күндө биз бул абалдан чыгып кетебиз деген жакшы үмүттө отурам. Элдин баары деле ошондой болсо керек. Ал эми ошол күндөрү шайлоого жакындаган агитационный жанагы уруксат берилген мезгилде эгерде бүгүнкү күндөн дагы абал оор болуп кетсе, анда
анда президент жогорку кеңешти чакырганга укугу бар, ЧП киргизгенге өкмөт укугу бар, ал эми 40 депутаттын укугу бар. Ушул үч эле шарт менен чакырылып, ЧП киргизип, ошол ЧП киргизген мезгилде бул шайлоо жылышы мүмкүн, бир убактылуу мөөнөттө. Азыр жөндөн жөн жылдырылыш керек деген менин оюмча бул туура эмес. Жанар мырза, мен кечирим сурайм, дагы бир суроону сизге жолдогум келип атат. Мына президент уже сиздердин партияларга карата, ата мекен тагыраагы республика партияларына карата дал ушул куру популизм, анан элдин тандоосу менен ойноого эч кимдин укугу жок дегендей бир топ сындарды айтып өтпөдү. Чындыгында эле бул президенттин билдирүүсүн сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Президент өзүнүн оюн билдиргенге албетте укугу бар деп мен жана айтып өттүм. Бирок бүгүн ыктыярчылар менен жолугуп чыккандан кийин ыктыярчылар айтты, президент бизден маалыматтарды угуп пандемия боюнча шок болду деди. Демек ал реалдуу кырдаалды, Айыл апа дагы кырдаалды, күрөштүн кандай жүрүп атканын жакшы маалымдуу болгон эмес. Ошон үчүн ал бизди мындай кескин сындап, булар мындай эмне менен элек болуп атат дегендей бир таң калыштуу көз караш менен караганы бул бизге түшүнүктүү. Мына дагы бир жумадан кийин партиялар съезддерин өткөрүш керек. Эми каалагандар онлайн ушундай азыркы биз сүйлөшүп аткандай кылып Zoom конференция менен өткөрөт. Айрымдары кишилерди чогултабыз деп башташы мүмкүн. Андан кийин мына сентябрдын башында агитация үгүт айы башталат. Эки жакка чыгышка туура келет. Эми киши менен киши таптакыр жолукпай шайлоо өткөрүш дагы мүмкүн эмес да. Баары бир биз канчалык тыйсак дагы мындай айыл апага карап шаардан жөнөй турган кырдаал түзүлөт. Ошол эле мына Оксфорд университетинин окумуштуу илимпоздорунун Кыргызстандагы кырдаал боюнча анализин баамдасаңыз, бул мындай ошол сентябрдын аяктарына чейин бир топ мындай барып анан кийин басаңдайт деген алар өздөрүнүн мындай бир иликтөөнүн жыйынтыгын берип атат да. Эми президентти биз сындайбыз, президент бизди сындайт, бул демократ эсептейбиз. Президент эми ал кандай ойун айтат, ал өзүнүн пикири. Бирок ошол эле убакта мына азыр элдин бардыгы муктаж. Элдин бардыгы каражатка, дары-дармекке, медициналык аппараттарга муктаж болуп аткан учур. Азыр дээрлик партиялар көпчүлүгү эмес, бир эки балким 2-3 партия ушундай учурда чын эле эл өзүнүн тандоосун жасай алабы, мисалы? Жактырып турган партиясына добуш бере алабы же жанагы дары-дармек менен медициналык аппараттарды сатып берген партиялар баарын эле алып алабы? Ушундай дагы бир кырдаал. Ошондуктан азыр шайлоонун жыйынтыктары мындай кандай болот, биз азыр мындай айта албайбыз. Мен кийинки суроону Динара айым сизге жолдогум келип атат. Мына азыр кандай болбосун баары өзгөрүп атат. Азыркыдай кырдаалда шайлоо кандай өтүшү керек? Эмнелерге көңүл буруу керек? Менин оюмча биз биринчи дүйнө жүзүндөгү тажрыйбаны карашыбыз керек. Мына пандемия марттан бери же ошол кыштан бери келип атат. Ошонун ичинде бир 18 өлкөдөй шайлоону которгонго мажбур болушту. Алар ошондой чечим кабыл алды. Бирок ошол эле учурда башка бир өлкөлөр ошондой шайлоону өткөзүп атат. Пандемия учурунда, пик болуп аткан учурунда, анын ичинде Франция, Германия, Түштүк Корея, ошондой өлкөлөр алар дагы ошентип өздөрүнүн шайлоосун өткөзүп алышты ушул пандемия учурунда. Анан эми бизде азыр деген аябай чоң пик болуп атканда, албетте мен түшүнүп атам, саясий партиялар да коркуп, борбор шайлоо комиссия да өзүнүн бир коркунучтарын айтып атат. Бирок ага карабастан бизде мына мыйзам алдында ошондой шайлоо биз өткөзүшүбүз керек. Президент уже буйругун мына берди. Ошондуктан биз азыр деген көбүнчөсү көп мындай бир эрежелерди караштырып көрүшүбүз керек да. Анын ичинде мисалы мына азыр баары айтып атат. Үгүттү биз кантип өткөзө алабыз? Кантип элдер менен жолугабыз? Анткени биз деген ошентип бири-бирибиз менен жолуксак, аны күчөп кетти бул эпидемия деп. Ошол эле ичинде борбор шайлоо комиссия онлайн үгүт жүргүзгөнгө бизде мыйзамда эч кандай нормалар жазылган жок деп айтып койду. Бирок мына кечээ биз ОБСЕнин бир өкүлдөрү менен сүйлөшүп көрсөк, мисалы
биздин мыйзамда онлайн үгүт жүргүзгөнгө тыюу салынган жок. Мен кийинки суроону Руслан мырза сизге жолдойюн деп атам. Мисалы Жанар мырза буга чейин айтып өтпөдүбү? Президент чыныгы реалдуу абалды билбеген үчүн дагы жанагыдай айрым көз карашты айтты окшойт депчи. Мисалы жарандык коомдо сиз ушул сүйлөшүп жүргөн жарандык уюмдарда ушул шайлоонун тегерегинде кандай позиция болуп атат? Чындыгында эле пандемиялык абалдан пайдаланып, эгер шайлоо кампаниясы жүрө турган болсо, мыйзамсыздыктарга орун берилиши мүмкүнбү? Ошондой тобокелчиликти сиздер көрүп жатасыздарбы? Андай тобокелчиликтер, саламатсыңарбы? Андай тобокелчиликтер дайыма эле кыргыз саясатында болуп келген, боло бермекчи. Мындан эч кандай кепилдик жок. Биз бүгүн коом катары, өлкө катары биз бул шайлоону кантип өткөрөбүз эмес, эмне үчүн өткөрүшүбүз керек деген суроого так орундуу жооп издеп, ошо жооп берип алсак, менин оюм боюнча баардык нерсе өз ордунда болот. Жанагы бул жаңы команданы чечкиндүүлүктү алып келе турган дагы жаңы боло турган жогорку кеңеш. Элдин үмүтү ошондо болуп атпайбы? Себеби алдыбыздагы шайлоону биз бир шайлоо эмес, бир тандоо, бир жаңылануу, бир мүмкүнчүлүк катары карап атабыз. Эгер биз жогорку кеңешти азыр ушундай абалда калтырып койсок, анда биз баарыбыз көрбөдүкпү? Эмне болду? Кандай баалуу кошту? Ушуга чейин эмне кылды? Эчтеке кылган жок. Тескерисинче баягы тарап кетти дагы, студенттер менен актыярчылар алдыга салды, бүгүнкү күндө жок болуп атат өзүчү жогорку кеңеш. Ошондон улам биз баягы Динара айым айткандай, жанагыдай бир күн шайлоого келишибиз керек. Бир күн шайлоого өзүбүздүн тандообузду жасап, анан өлкөнү мындай биз ишеним туудурган, жоопкерчилик алган, жаңыланган бир командага тапшырышыбыз керек болуп атат. Азыр учурда биздин элдин активисттердин, волонтерлордун мындай сүйлөшө турган же болбосо ошол маселелерди чече турган жоопкерчиликтүү бир институт, бир эме көрө албай жатабыз. Эң чоң коркунуч ошондо болуп атат. Өзгөчө бул шайлоого катышып аткан саясий партияларга, анан мамлекеттик органдарга чын эле абдан чоң жоопкерчилик түшөт да. Эгер биз коммуникацияны кылсак, жакшы даярдансак, түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзсөк, жанагыдай тобокелчиликтер бар. Бизде мисалы интернет, мисалы канчалык инфраструктурабыз буга уруксат берет деген бир тобокелчилик бар. Бирок аны деле азыр ар кимдин колунда телефон бар, смартфон бар. Биз эгер мен башында айтпадымбы, эмне үчүн деген суроого так анык жооп берип алсак, кантип деген маселени мен оюм боюнча баягы бир тараптуу мамлекеттик органдар эмес, эгер мамлекеттик органдар мурункудай жанагындай чектебей же болбосо коммуникация кылбай, качпай, биз менен дегенде баягы жарандар менен, саясий башка институттар менен, бейөкмөттүк кыймыл менен акылдашса, чечилбей турган өлкөбүздө маселе жок. Бизде аябай мындай бир башка өлкөлөр менен салыштырбай тургандай бир абал жаралып калды да. Себеби башка өлкөлөрдө оппозиция бар, кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттик органдардын бир умтулуусу, аракети бар. Бизде толугу менен мындай бейкапар болуп болбоду. Жоопкерчилик эки тизгин бир чылбыр жарандарда калып калды. Ошондуктан биз азыр бул саясий институттарыбызды оңдошубуз керек. Алтынбек мырза, мына сиз президенттин, өкмөттүн шайлоону таза, калыс, бейтарап өткөрүү боюнча убадасына канчалык деңгээлде ишенип атасыз? Бүгүнкү күндө ошондой аракеттер байкалып атабы? Биринчиден, сиз айткандай президенттин, бүгүнкү өкмөттүн, жалпы СЫК, ушул тийиштүү органдардын шайлоону таза өткөзгөнгө баары сиз айткан, мен айткан кишилер милдеттүү. Ошону көңүл буруп, карап, контролдоп туруу бул элдин колунда. Ал элдин ичинде ким? Жарандык коомдор, жалпы партиялар, лидерлер, ар түрдүү жарандар. Алар дайыма коңгуроо кагып, кайсыл жерде шайлоо таза өтпөй, кайсыл жакта басымдуулук кылып, кайсыл жакта адил ресурс же болбосо башка бир мыйзам бузуулар болуп турса, буну биз дайыма айтып, ошол эле мезгилде органдарга кайрылып айтып туруш бул биздин милдетибиз. Президент бул жалгыз киши.
президентке өздөрүнүн тегерегиндегилер бир тараптуу маалымат жеткизиши мүмкүн. Ошон үчүн жарандык коом, жалпы партиялар, партиянын лидерлери кайсыл жерде мыйзам бузулуп, кайсыл жерде туура эмес иш жүрүп атканын айтып туруш бул биздин милдетибиз. Жалпы элдин үнүн укканга алар милдеттүү. Ошондуктан таза өткөзгөнгө аракет кылыш, аларды айтып турушубуз керек. Мен ушундай түшүнөм. Азыркы маалда ушул президенттин аракеттеринен, өкмөттүн аракеттеринен, Борбордук шайлоо комиссиясынын даярдыгынан ушул сыяктуу чын ниеттен жасалып жатканына сиз ишенесизби? Негизинен ишенбегенге биз айлабыз жок, бирок ошол эле мезгилде болгон нерсени биз айтышыбыз керек. Сөзсүз мыйзам бузуулар болот, сөзсүз басымдуулук бийлик тарабынан бул болуп келген, бүгүн дагы болот, бирок ошону биз жол бербегенге аракет кылыш бул биздин колубузда. Биз жана мен айткандай бир тараптуу маалымат жеткизишет. Ошону биз мына соцсетиден, башка жактардан жеткизип, айтып, талап кылып, ошол эле эмеде күч органдарына сотко берип же башка болуп муну айтып турушубуз керек. Биз канчалык ушул жарандык коом ойгонуп, канчалык талап кыла алса, шайлоо ошончолук таза өтөт деп мен ишенем. Бул баарыбыз анан кийин боло берет экен деп унчукпай отуруп алсак, анда бийлик дайым өзүн билгенин кыла бериши мүмкүн. Буга биз жол бербей, бул кемчиликтерди, партиялардын жана сатып алууларын же башкача бир мыйзам бузууларын биз көзгө басып айтып турушубуз керек. Бул партиялардын, лидерлердин же башка жарандык коомдордун бул негизги милдети деп мен эсептейм. Жанар мырза, негизинен буга чейин деле ар дайым шайлоону таза, ачык өткөрөбүз деген убада болот. Бирок акыркы пандемиялык кырдаал бул убадалардын канчалык деңгээлде аткарылаарына, кайсы деңгээлде кыйыныраак болуп калды десек болот. Сиздер да жана тобокелчиликтерди айтып атпайсыздарбы? Бүгүн бийлик эмнеге негизинен жол бербеши керек? Тазанын жыйынтыгы бардык тараптан кабыл алыныш үчүн. Биринчиден биз шайлоону жылдыруу темасына чек коюшубуз керек. Анткени президент айтты, биз талап кылган жокпуз. Биз ушундай дагы бир жол бар деп сунуш бердик. Эми шайлоо өтөт. Ал тема жабык. Экинчиден сиз айтып атасыз, шайлоо канчалык таза өтөт деп. Мына менин экинчи телефонумда спикер Даспан Жумабековдун жардамдары тууралуу ЛТР, КТР баш болуп мактаган интернеттеги сюжеттери турат. Даспан Жумабеков Кыргызстан партиясынан талапкер. Анын күн сайын кислороддук концентратор тапшырды, башка кылды деп КТР мамлекеттик телеканалдар баш болуп көрсөтүп атат. Алтынбек Сулайманов экөөбүз азыр эгер 10 китеп менен 3 коробка дары берсек, бизге сиктен эскертүү келет. Сен шайлоочуларды сатып алгандасың деп. Мына мамлекеттик телеканалдар күн сайын, мына мен ушул тапта Баткен облусунда жүрөм. Бул жакта деле ошондой акыбал. Руслан мырза айткандай, уникалдуу шанс деп сиз абдан туура айттыңыз. Бирок жанагы өтө акчалуу олигархтарга дагы бул уникалдуу шанс. Анткени алар Айыл ападан мурдагы айыл өкмөттү, мына мен Лейлектен келдим азыр Баткенге. Бир-бирден жалдап алып туруп булар айыл өкмөттөргө жанагындай дары-дармек адам оорубайтабы, врачтын көрсөтмөсү барбы, жокпу? Акырын жанагындай пакеттерди даярдап атышат. Эгерде бул мына ушул дары сен өмүрүңдү сактайт депчи. Ал врачтын көргөзмөсү менен мисалы ичиш керек болгондо ошондой нерсени кылып атат. Бирок бул эми биз баягы буну айтып эле койбойбуз, бул менен күрөшөбүз албетте. Экинчиден сиз айттыңыз, жанагы биздин кабатыр болгонубуз болгон. Мына Кыргызстанда 31 миңден ашуун шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ишке чыгат. Ошолордун коопсуздугун сакташыбыз керек эмичи. Анан 31 миң кишини биз ишке салып коюп, анан ар кандай оору жуктуруп эми Кудай сактасын. Ошондойдон бир аз мындай коопсуздукту катуу караганга аракет кылышыбыз керек да. Милиция ишке тартылат мисалы шайлоо убагында. Ошонун бардыгын мына Монголиядагы шайлоодагы көрсөттү, көрдүңөр. Ар бир шайлоо участогунун алдына жанагы интервал сактап, дистанциялык аралыкты сакташ үчүн чийип чыгышты. Бүт бардыгы. Ар бирин контролу. Биз эми ушундай шайлоону өткөрө алабыз деп ишенебиз биз делечи. Биз каршы эмеспиз. Буга эч кандай каршы болбошубуз керек. Бирок эрежелерди так сактап, ошол элдин коопсуздугун сактап, дагы бир өзүнчө бир орунун толкунун пайда кылып албашыбыз керек. Ошону
айрым саясий күчтөр, партиялар айтып турганы бул туура эле болду деп ойлойм. Анан бизде эми бир чети ушул илдет келгенден кийин биз санариптешүү дегенди ошондо чынында ойлонуп баштадык. Мына Руслан мырза айткандай, биз ОРТны электрондук мындай интернет аркылуу тапшырасың десе биз ишенбейт элек. Көрдүңөрбү? ОРТны кадимкидей интернет аркылуу тапшырып жыйынтыгын тааныдык. Эми булар айылдарда отуруп алып окуу жайларга онлайн тапшырып атышат. Ага ишенип атабыз. Эми ушуну шайлоону дагы ушундай учурда биз пайдаланып онлайн добуш берүүгө өтпөсөк, эгер ушундай илдет болбогондо биз дагы жүрө бермекпиз. Кудай кааласа деп. Ошондой учурда мына мүмкүнчүлүктү пайдаланып туруп, азыр ушондой бир секирикттерге жол ачып алышыбыз керек. Ал мындай туура эле деп ойлойбуз да биз. Ошондуктан бирок ошол Жанар мырза, сиз айтып аткан онлайн жана башка добуш берүүлөрдү камсыз кылууга бүгүнкү күндө Борбордук шайлоо комиссиясынын техникалык, мыйзамдык мүмкүнчүлүктөрү барбы? Биз эми Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүн чакырган элек, эгер катышта ушул суроолордун баарын берет элек да. Эми бул жолу онлайн уюштурууга жетишпедик, албетте. Ага жанагы мыйзамдагы жол бербейт, бирок жок дегенде биз жанагы Түштүк Корея сыяктуу эрежелерди, Монголия сыяктуу эрежелерди сактап, добуш берип, жанагы антисептиктер менен, маскалар менен эми ошондой кылып өткөрүшкө туура келет. Менимче андай кылып өткөрө алабыз. Биз болгону эми барыбыз жапа-турмак ошого жардам берип, түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек. Мамлекеттик телеканалдар моундай кылып бир партиянын өкүлдөрүн тынбай реклама кылгандан ордуна ошондой эрежелерди кантип сактап атат, Корея кантип өткөрдү, Монголия кантип өткөрдү, Польшада кандай өттү, Эстонияда болсо кандай электрондук добуш берүү, ошондой сюжеттерди берип туруш керек элге түшүндүрүү иштерин тынбай. Булар болсо тигил уламдай башка нерсени реклама кылып жайылтып атышат. Бирдей мамиле керек, бирдей мамиле. Бизге мисалы Борбордук шайлоо комиссиясы улам эскертип атат. Силер дарыларды тапшырбагыла, тигинтпегиле, мынтпегиле деп. Ошондой мамиле азырындай баарына керек. Биз албетте мунун үстүнөн арызданышыбыз керек сөзсүз. Динара, мен кийинки суроону сизге жолдоюн. Албетте Алтынбек мырза, Жанар мырза шайлоонун ошо талапкер катары катышуучусу болсо, сиздер көп жылдардан бери байкоочу катары, катышуучусу катары кайсы бир деңгээлде аттары катары келатасыздар да. Мисалы буга чейинки тажрыйбаларды эске алганда, албетте быйыл өзгөчө болот. Бүгүнкү күндө бийликтин эң негизги кетирбеши керек болгон ката эмне болот? Эмнелерге көңүл бурушу керек? Эң биринчи эми анан эң негизгиси бул деген бийлик кайра жанагы шайлоону контролдогонго аракеттенгенге ошону деген ошондон алыс болуш керек. Анткени азыркы шайлоодо эгерде бийлик кайрадан админ ресурс, контрол, КТРден бир баягы каралама же Борбор шайлоо комиссия мына азыркы Жанар мырза айтып кеткендей ГКНБнын ордуна анын ролун ойноп саясий оппоненттердин аркасынан түшүп алып аларды аңдып, бирок башкаларды көрбөй ошондой бир теңсиздиктин абалын түзүп атса, анда эл деген Борбор шайлоо комиссияны деген мындай шыпырып эле кетет. Аны деген биз азыр деген жакшы түшүнүшүбүз керек. Азыркы учурда, азыркы абалда эл араң эле турат. Абдан ачууланып атат. Эгерде азыркы учурда ушундай бийлик өзү ошол эле мыйзамды бузганга барса, Борбор шайлоо комиссия кайрадан эле баягы эле бийликтин камчысы болуп алып, саясий оппоненттердин артынан түшүп алып, бирок башкаларга мындай көз жумуп койсо, анда мен ойлойм бул жерде эл деген толкунданат. Биз деген аны деген баарыбыз тең азыр сезип атабыз. Мына импичмент деп атышат. Президентке импичмент деп жарыялап аткан жарандар Борбор шайлоо комиссияны мындай эле алып коюшат. Аны деген Борбор шайлоо комиссия жакшы түшүнүшү керек. Эгерде түшүнбөсө, биз деген келгиле баарыбыз тең отуруп алып туруп, талкуулап, же кандай өзүбүздүн кайрылуубузду Борбор шайлоо комиссияга жөнөтүшүбүз керек. Ошол коркунучтарды алдына ошол эмелерди айтышыбыз керек. Эмнегедир азыр Борбор шайлоо комиссия деген жанагы саясий оппоненттерди же саясат кандай болуп атат, саясий партиялардын аркасынан аңдыбай, азыр деген чын эле башка өлкөлөр тажрыйбасын, эрежелер кандай, ошол эрежелерди шайлоону кантип өткөзүп алды пандемия учурунда, ошол боюнча ойлонуп көбүрөөк жарандык коомду дагы чакырып,
массалык маалымат каражаттары менен чогуу иштешип, ошол эрежелерди азырдан баштап коюп, бекитип, анан кийин ошолордун баарын азыр уже маалымдап шайлоочуларга түшүндүрүп башташ керек. КТР, башка коомдук каналдардын баары ошондой иштерди жасашы керек да. Анан ошо кайрадан айтам, эң негизги азыр теңсиздик болсо, анда эл толкуйт. Нааразылык болот. Нааразылыктар башталат да. Аны биз баарыбыз Мен Руслан мырзага кийинки суроону жолдойм. Руслан мырза, негизинен биз эми баягы шайлоону таза өткөрүү, бийлик, борбордук шайлоо комиссиясы деп мындай айтканыбыз менен ошо шайлоо кампаниясынын катышуучуларынын колунда экендиги белгилүү да. Бул ошол талапкер, анан талапкердин кайсы бир акчасынбы же мыйзам бузуусуна көз жумган шайлоочу. Бүгүнкү күндө ошол талапкерлердин саясий маданияты менен шайлоочулардын шайлоо маданиятында өзгөрүү болдубу мурунку шайлоолорго караганда? Эми аны азыр айтуу кыйын. Себеби дегенде муну балким шайлоодон кийин балким бир баа бере алабыз. Бирок менин байкаганым бул сапар өзгөрүүгө жол алгандай да. Себеби дегенде бүгүнкү күндө шайлоочу жаран ошол бийликтин кетирген каталарына, өлкөдөгү болуп аткан окуяларга мындай объективдүү баа берүү мүмкүнчүлүгүн алды да. Себеби мурун биз бирдеме десек эле, баягы жарандык сектор бирдеме десе андай эмес, андан алыспыз деп калчу эмес беле? Азыр болсо баарын биздин чыныгы абалыбызды, чыныгы жагдайды баарыбыз күбө болдук. Кандай өлкө экенибиз, кандай эл экенибиз, баягы дараметибизди, чама чаркыбызды көрдүк да. Ошол жерде бул жанагы мен сөздөргө кошулат элем. Бүгүн ошол шайлоодо БШК биздин жанагы саламаттык сактоо министрлигинин катасын кайталабаш керек да. Анткени келечектеги могу БШК бул азыр ошол шайлоодо саламаттык сактоо министрлигинин ролун аткарат. Ошондуктан бул жанагы жана мырза айтып кеткен нерсе биздин трагедиябыз ушул болуп атпайбы? Мисалы сиздин азыркы жолугушууңузга мисалы БШК бүт баардык нерсени таштап алып келиш керек болчу. Келип туруп жарандар менен иштеп, жарандарга булар ошол ниетини, булар ошол күйүтүнү мындай айтыш керек болчу да. Биз өткөрөбүз шайлоону, биз таза өткөрөбүз. Колубуздан келген жардамды силер да бизге жардам бергиле деп шайлоочуларда мына эки саясий партиянын лидери, жетекчилери катышып атат. Ошолордон суранып келгиле, чогуу иш кылалы, шайлоочуларга ушул максаттарыбызды жеткизели, мына жарандык коомдун өкүлдөрү дагы бар деп, мына түз эфир, кенен аудитория деп айтыш керек болчу. Жок, жыйында имиш да. Эми ал жыйын ким үчүн? Бизде ушул трагедиябыз ушул болуп атпайбы? Биз жаран үчүн эмес, баары ушул мамлекеттик орган кагаз үчүн бар, анан жыйын үчүн бар да, отчет үчүн бар. Ошондон арылып, мына бүгүнкү күндө жанагыдай ушуга чейин кылган Минздравдын, президенттин, өкмөттүн кылган жанагы коммуникацияга барбай коюп, эмне болсоңор ошо болгула дегенсип бейкапар жүрүп албаш керек. Ачык ар бир жаранга мүмкүн болушунча жетип, жана КТР жанагы спикердин рекламасын жасабай, роликтерди жүргүзүп, шайлоого кантип катышыш керек, кандай эрежелер сакташ керек деп 24 саат ошону айландырып жетиш керек. Себеби бүгүнкү абалыбыздын бир чоң себеби маалыматтын аздыгы, жетишпестиги. Пандемия башталганда эмне болду? Биз орус каналдарын турап, жок эле бул калп, бул андай экен, анан бул грипп экен деп туруп албадык. Анан кийин келип ким эле күнөөлүү болуп калды? Кайра эл күнөөлүү болуп калды. Ошондуктан ал эми жанагы саясий партиянын лидерлери эми бул маданият эми биз кабыл алышыбыз керек. Эгер ал маданият жогорку деңгээлде болгондо биз бүгүн отуруп алып могу талкууну кылбайт элек. Анда баарыбыз өзүбүздүн жоопкерчилигибизди, ар ким өзүнүн милдетин билип, айтпасаң деле кылмакпыз. Бирок ошол биз дагы өсүп атабыз, өнүгүп атабыз. Ошон үчүн баягы бирок биз деген саясий партиялар, шайлоочулар, мамлекеттик органдар жанагы коммуникацияны, түшүндүрүү иштерини, маалыматты жеткизип, биз мындай даярданышыбыз керек да бугачы. Анткени бул жерде абдан чоң жоопкерчилик, башында ниет кылып ойлогон нерселерибиз такыр башкача болуп кетиши мүмкүн эгер биз тийиштүү даярдык этаптарынан өтпөсөк да.
кийинки суроону Алтынбек мырза сизге жолдогум келип атат да, мисалы шайлоо сиз жетектеген партия шайлоого катышкан жатат. Ниетиңерди билдирип борбор шайлоо комиссиясына атайын кайрылдыңар. Мисалы пандемиялык кырдаалдагы өгүтөнөктүгүн сиздер кандай элестетип атасыңар? Мурункудай стадион толтура элди чогулта албайсыңар. Жолугушууларды да кайсы бир деңгээлде мурдагы ыкма менен, мурдагы жол менен өткөрө албайсыңар. Биринчиден биз мыйзам кабыл алганбыз. Андай стадиондордо чоң жыйындарды концерттер менен өткөзгөнгө тыюу салынат. Биринчиден. Экинчиден бүгүнкү мезгилдин талабына жараша биз үгүт иштерин жүргүзүшүбүз керек. Башка жол жок. Себеп дегенде бүгүн мына пандемия бир эле шайлоону эмес, көп нерсени жашоодо бул жашоону өзгөрттү. Бул цифровизацияны, бул санариптештирүүнүн тездетишине бул мүмкүнчүлүк жаралды. Биз эгерде дүйнөдө ушул пандемия болбогондо, бул процесстер акырындап жүрүп келиши мүмкүн. Бул тездетүүгө, жашоонун башка бир нукка, убакыттын үнөмдөшүнө бир багыт алынды да. Биз партия катары өзүбүз биз ушул жактарын карап атабыз. Кандай кылып үгүт иштерин уюштурушубуз керек? Кайсындай кылып биз элге зыян кылбай, жанагы бул орууну жугуштуу бир агитаторлорду эки жакка бул жүгүрүүлөрдү, башка бир иштерди ошол элге зыян келтирбей, кандай кылып бул кырдаалдан туура пайдалануунун жолдорун издеп биз иштеп атабыз. Мурдагы эле ресурсту, мурдагы эле методду колдоном деген партиялар жок эмес. Ал деген адил ресурсту колдонобуз дегендер, бир акчанын күчү менен пайдаланабыз деген олигархтар, ушундай топтор жок эмес. Алар сөзсүз алар өздөрүнүн ошондой иштерин жасашат. Буга биз жаранып, саясий партиялар бөгөт койгонго ушул нерселерди биз ачык айтканга биз аракет кылышыбыз керек. Биз андай жолго барбайбыз. Биз жаңылардын жолунда кетип атабыз. Мен эми бул жолду билесиңер, мен региондордо көбүрөөк жүрөм да. Кече Алайга бардым, Жалал Абад, анан бүгүн барып. Борбордо ойгонгон элдин, жанагы жаштардын кайсы бир толкуну мына райондордо, аймактарда байкалат. Азыр ошол кайсы бир пайыз бар. Бирок биз ошону эле дагы көбөйтүшүбүз керек. Жанагы ар кандай сөз эркиндигине, сөз эркиндигине мондуга каршы, жана башка маселелер боюнча Бишкекте өзүнүн оюн ачык билдирип аткан бир толкун аймактарда мындай акырындык менен мындай байкала баштаптыр. Азыр бар. Ойгонгондор көбүрөөк. Ошондуктан биз эми эмки парламент эгерде азыркыдай же азыркыдан дагы начар болсо, анда эл көтөрбөйт. Эл көтөрбөйт, анда бир чоң бир нааразылык толкуну болушу мүмкүн. Мына мен ачык айтайын, эл мас алып көчөгө чыгышы мүмкүн. Жанаң баягылар, жана Атамбаев айткандай, чимкириктер дагы басымдуу бөлүктү ээлесе, анда чынын айтыш керек, мына элдин чыдамы кетип баратат азыр. Президентке дагы, өкмөткө дагы, парламентке дагы кескин нааразы азыр. Ыраазы болгон кишини мына мен 3 күндөн бери аймакта жүрөм. Ыраазы болгон киши көрбөдүм мен. Президент жакшы деп атат, же өкмөт жакшы деп атат, же депутаттар силер жакшы деп атасыңар деген бир киши көрбөдүм. Мамлекеттик кызматта иштегени дагы, күч органында иштегени дагы. Мына мен азыр Баткенде отурам, бул жакта эсамын 2-3 киши отурат. Мына алар деле азыр сүйлөшө келсем, алар деле нааразы. Бирок чынында ички оюн ошентип айтат мына. Ошентип мындай ушул акыбалды алдын алыш үчүн президент өзүнүн саясий эркин көрсөтүп, жанагы саясий партиялардын лидерлери өзүнүн саясий эркин көрсөтүп, жанагындай бошоматчылардан, олигархтардын эки түрү бар билесиңер. Ошол экинчи түрүнөн арылып, көбүрөөк жаңы адамдарды, билимдүү, эл тарапта болгон адамдарды алып келүүгө бир тарыхый мүмкүнчүлүк келип турат азыр. Эгерде ошону жасай алса, бул барыбыздын колубузда. Ошону жасай алсак, бул биз жаңы жолго түшөбүз. Эгерде болбосо ушинтип мына парламент жаман деп, эпке алып 7-чи чакырылыш мындан дагы жаман болсо, мага ишене бериңиз, 2 айдан кийин бул парламент жарабайт деп элдер айтат. Анан алар кой парламент болбойт экен, президент башкарууга эле өтөлү деп
диктатуралык жолдун сунуштаганга өтүшөт. Ошондой бизде саясий эксперттер дагы даяр турат. Ошон үчүн күчтүү парламентти, кубаттуу өкмөттү баары бир курашыбыз керек. Президентке тең ата бийлик боло турган парламент, өкмөт сөзсүз болуш керек эмкиде. Мен дагы бир нерсе, мен бул жерде ошол тең салмактуулукту, ачык айкындыкты камсыз кылуу үчүн жарандык коомдун активдүүлүгү маанилүү да. Мисалы, Динара айымдан сурагым келип атат. Азыркы кырдаалда жарандык коом өзүнүн активдүүлүгүн кантип билдире алат? Мисалы, пандемиялык кырдаалда ошол эле коопсуздукка, башкаларга коркунуч келтирбей туруп, сиздер өзгөрүп жатасыздарбы? Мисалы, байкоочулар, жарандык коомдун өкүлдөрү. Албетте, биз бул жерде менин маалыматым боюнча жарандык коомдор, жарандык уюмдар байкоо жүргүзгөнгө даярданып атышат. Анткени эң башында эле бул жанагы грант, проект ошондой болуп атканда, ошол эле учурда булар деген заявка жазып, бизде деген бир 2-3 жарандык уюм ошондой грант алган, атайын көз карандысыз байкоо жүргүзгөнгө. Кечээ биз дагы ошол буга чейин жүргүзүп жүргөн уюмдар менен дагы ОБСЕ менен талкуу кылдык. ОБСЕ мисалы өкүлдөрү айтышты. Биз келип ошол өзүбүздүн көзөмөлдөбүздү жүргүзгөнгө бир нече мындай шарттар болуш керек. Анын бир эң негизгиси бул өлкөнүн ачыктыгы. Эгерде биз ушул өлкөгө ачык кире алсак, жанагы эле самолет, авиа ошол жолдорду ачылабы, ачылбайбы, көбүнчөсү ошондон эметет да, таасир. Ошондуктан бул жерде мына биздин парламент эгерде сентябрда кайрадан келип каникулдан иштеп баштаса, менин оюмча ошол суроолорду чечиш керек. Анан эми байкоочулар, жарандык коом алар даяр. Мен азыр айтып кетсем, азыркы мына волонтер баары тең азыр чыгып жардам берип аткандар, өзүлөр жанагы ашар метод менен ушинтип бири-бирине жардам берип аткандардын анын баары тең мынтип эле баягы шайлоо учурунда жоголуп кетпейт. Эгерде пандемия кетсе да, бул уже даяр жаңы келип аткан жарандык коом, бул пандемияга ошондой учур менен, пандемия менен күрөшкөн, уже өзүнүн күчүн билген жарандык активисттер азыр жаралып атат биздин коомдо. Ошондуктан бул жерде бийлик баягы эскиче бюрократия менен бир кандайдын бут тосуу ушундай эмелердин баарын тең канча жасаса, ошончо кыжыр болуп атат. Мына силер көрүп атасыңар, азыр эң негизги оппонент бул бийликке, бул жарандык коом, бул азыркы чыгып аткан жарандык активисттер. Чыгып TikTok кандай болсо да, бул жаштар. Ошондуктан мына азыр эгерде биз карасак, шайлоо өткөзгөн өлкөлөрдө көбүнчөсү азыр эң негизги, эң активдүү катышкан бул жаштар экен. Эгерде бийлик азыр деген өзүн өзгөртүп, жаңы методдорду табып, ошол жарандарга көбүрөөк ошондой шарт түзгөнгө, ошолор менен диалогко барганга мындай бир аракеттерди көргөзбөсө, анда бул жаш активисттер, алар деген өзүлөр ошонун баарын тең түзөт, өзүлөр. Ушул эле суроону уланта Урсулан мырзага жолдогум келип атат да, мисалы, бүгүнкү күндө ошо пандемиянын кесепетин жок кылуу, азайтуу боюнча иштеп жаткан жарандык коом эртең таза шайлоо үчүн күрөшүүгө өзүнүн позициясын билдирүүгө даярбы? Сөзсүз түрдө мына реалдуу пандемия убагында өлкөгө чыгып, өлкөнүн коомдун көйгөйүн чечиш үчүн мындай чечкиндүү кадамдарды таштаган жарандык коом болду да. Анткени бул оору ар бир үй бүлө өзүнүн кесепетин көргөздү да, ар бир үй бүлө кандайдыр бир деңгээлде мунун канчалык коркунучтуу экенин көрдү. Бул биз мамлекетти ошол бизди коргосун, биздин бакубат жашообузду камсыз кылсын деп курганбыз да. Бирок чын-чындап келгенде андай эмес экен да. Көрсө президент дагы, өкмөт дагы негизи баягы жоопкерчилик алууга даяр эмес экен. Муну албаган үчүн дагы бейкапар экен да. Ошондуктан биз бул өлкөдө жашагыбыз келет. Жарандык коом, мына мен көргөнүм жаштар менен сүйлөшкөндө ошол бул өлкөдө жашагыбыз келет. Бул келечегибиз бул өлкөдө көрөбүз. Ошон үчүн бул өлкөнүн келечеги биздин колубузда деген азыр биз муну кааласак өзгөртө ала турганын мындай көрүштү өзүлөрү. Динара айтып атпайбы? Көрүштү, чынында көрүштү.
колунан бирдеме келип ситуацияны абалды өзгөртө ала турганына көзү жетти да. Ошого карабай ушул потенциалды, ушул жакшылыкка буруп, өнүгүүнү камсыз кылбай, бийлик дагы эле бир кол менен демократия, сөз эркиндиги деп коюп, экинчи колу менен кайра эле сөз эркиндигин кысып, манипуляция кылып, мындай эки жүздүүлүк көрсөтүп атат да тилекке каршы. Дагы эле каталарын кабыл албай, дагы эле ушул абалда жанагы биз баарыбыз көрдүк, газелдердин бааларын көрдүк. Эми ушул учурда баарыбыз эле коркуп кеттик да. Эгер ушул учурда дагы бийлик өзүнө келбей, ушундай каталар, кемчиликтер уланып атса, мунун акыры абдан чоң чыңалууга, абдан чоң тирешүүгө, тилекке каршы мындай жаман нерселерге алып барат. Муну биз аңдашыбыз керек. Эмнени эл кимди тандайт, кантип тандайт, ал өзүнүн эрки. Бирок бийлик бүгүнкү күндө ошол коомдун, элдин жарандарын өз эркин тандоого бүтүн шартты түзүп бериш керек. Ал бийликти койбойм, бийликтеги жагынам, амбициям көрсөтөм деген бул болду. Ал көчө калды тиякта. Азыр биздин мамлекеттүүлүгүбүз жөнүндө сөз болуп атат. Балдарыбыз биз кандай мамлекетте жашайбыз, өлкөдө жашайбыз деген маселе кабыргасынан коюлуп атат да. Тамаша убакты мейли баягылар эле келди деген болбойт бул сапар. Буга чейин ушул шайлоонун жыйынтыгынан эмне өзгөрөт? Бул коом тандаган парламент ушундай болду деген түшүндүрмөлөр болуп келген эле да. А бирок коом жаңылыш тандаса, бийлик органдары өз мындай милдетин аткарбаса, бүгүнкү күндөгүдөй абал жараларын мына акыркы пандемиянын учурундагы абал көрсөтүп атат да. Анан азыркы учурдагы бүгүнкү күндө каза болгон 1070тен ашык адамдын баасы бийликтин кемчилигинен экенин, кийинки парламенттин сапатына көз каранды экендигин ушул саясий жарышка чыккан саясатчылар түшүнүп жатабы, Алтынбек мырза? Биз мындай оор кырдаалга даяр эмес экенибизди тастыктады, мезгил тастыктады. Бүгүн кадимкидей эле согуш мезгилинде бүт бийликти военныйлар алат. Военныйлар башкарат. А бүгүнкү биологический согушта бул Минздрав өзүнө алыш керек эле, жоопкерчиликти өзү чечиш керек эле. Минздравга полный премьер-министр мүмкүнчүлүктү берип, каржы министрлигин дагы ошого баш ийдирип, мунун айткан акчасын бересиң, сураганын бересиң деп, Минздрав бүгүн главный командующий ошол бүгүнкү күндө ситуацияны ошол өзүнө алыш керек. Тескерисинче Минздрав тилемчилик кылып, ошол премьер-министрден же болбосо каржы министрлигинен акчасын сурап отурат. Мага бизге тыйын бергиле. Ушундай жоопкерчиликти ар бир келе жаткан күч мойнуна алып, ушул эртеңки бүгүнкү күн эртеңки күн болуп калат да. Буну критикалабай, ошол жоопкерчиликти алып, алдыга жылдырып, бул өзгөртүүлөргө бара турган күчтөрдү келиш керек деген эсептейм. Чоң рахмат сиздерге. Буюрса шайлоо кампаниясы старт алгандан кийин дагы бул теманы дагы бир нече жолу талкуулайбыз деген үмүттөбүз. Бүгүнкү талкууга келип катышып бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн келе жаткан шайлоодо бийлик, шайлоочулар жана саясий партиялар эмнелерге көңүл буруш керек, деги эле пандемиялык кырдаалдагы шайлоо кантип өтүш керек деген суроонун тегерегинде талкуу кылдык. Талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов менен Жанар Акаев, ошондой эле жаранды коомдун өкүлдөрү, активисттер Динара Ушрахунова менен Руслан Ахматбек катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар. Урматтуу угарман жана көрөрман, биз пандемиялык кырдаалга байланыштуу бул көрсөтүүнү үй шартында жаздык. Ошондуктан кайсы бир техникалык кемчиликтер, мүчүлүктөр кетсе, сиздерден кечирим сурайбыз. Саламатта калыңыздар.